Барыңыздарга салам, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге кантип жарым сааттын ичинде 10 жылга жашарса болот, ошол жөнүндө айтып бермекчимин. Кайрадан эле билесиздер, көпчүлүк азыркы көпчүлүгү бизге каяка барышат? Жашаш үчүн косметологко барышат да. Косметологко атайын процедураларга барышат. Бирок эгерде сиз айыл жергесинде жашасаңыз, же болбосо косметологко барганга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, алыс болсоңуз, бара албасаңыз, шартыңыз болбосо, балаңыз кичинекей болсо, же ушундай себептер менен бара албасаңыз, эмне кылсак болот? Фаберлик компаниясында бизде АБС пилинг деген 3 этаптан турган пилинг бар. Бетти үй шартында пилинг кылсак болот. Эң биринчи мен эмнеден баштаймын? Бетимди тазалагандан баштаймын. Бизде атайын ушундай уход за лицом набор бар. Бунун өзүнүн 4 насадкасы бар. Мына щеточкасы, эртең менен кечинде колдоносуздар. Анан дагы 3 насадка бар. Массаж кылганга, пилингке и тоже пилингдики силиконовый щеточка. Эң биринчи мен бетимди тазалап алам. Эртең менен кечинде кылынчу күнүмдүк эле процедуралар. Ал эми химический пилингде болсо сиздер жумасына 2 жолу кыласыздар. Кечкүздөн эрте жазга чейин. Күн жылып, күн ачуу тийип баштагандан кийин бетке пилинг койгонго болбойт. Эмнеге дегенде бетти күйгүзүп коет. Пилинг процедуралар өздөрү эле билесиздер. Бетти сырткы кожасын алып түшөт да. Ошол процедураны биз үй шартында кылганды үйрөнөбүз бүгүн. Эң биринчи мен бетимди тазалап алам. Эртең менен кечинде гель омывание менен бетти жууп алабыз. Кадимкидей эле мен ошол процедураны кылып атам. Биринчи бетимди тазалап алайын. Эртең мененки боюнча жүрүм анткени. Мына эми караңыздар, АБС пилинг биринчи этап, Б вот экинчи этап. Жана С 3 этаптан, 3 этаптан турат. 3 этапты катары менен кылабыз. Пилинг негизи эксперт сериясы бизде 30+ болуп кетет, 30 жаштын үйдө, но колдон келишинче 20 жаштан, 25 жаштан, даже 25 жаштан үйдө кылган туура болот. Ага чейин кожа бизде пока жакшы, мындай эле уход кылып турса болот да. Эгерде өтө жаш болсоңуз, жөнөкөй уход кылсаңыз болот. Мына эң биринчи, мында химический пилинг санокислот эми мен атайын щеточка менен коем бетиме. Биринчи койгондо бул ачыштырышы мүмкүн. Эң биринчи процедурада өтө ачыштырат. 5-10 мүнөткө коесуздар бетиңиздерге. 5-10 мүнөттөн канча коюп коесуздар. Щеточка менен да 5-10 мүнөттага массаж кылсаңыздар да болот. Үстүртөн кончиками пальцев. Көздүн алдына албетте койбойбуз, көздүн алдына койгонго болбойт. Негизи эле көздүн алдында кожаны өтө жакшы уход кылыш керек. Бетти моментально агартат чындыгында. Мен көбүнчөсү кечинде кылам. Көп күнгө чыкпаган мезгилде бет ожог калбаш үчүн, повреждение болбош үчүн. Жакшыраак эффект берсин десеңиздер, кончиками пальцев акырындан тийип массаж кылсаңыздар болот. Ой. Балам да билип калыптыр, балам да кылып атат. Мисалы массажный щеточка, атайын насадка бар, билесиздер. Ушу менен дагы массаж кылып койсо болот бетти. Үстүртөн массаж 10 мүнөт ага. Мен көбүнчө ушу көп процедураларды жаңы эле аппарат менен кылам, өтө ыңгайлуу. Батарейка менен иштейт. Кальчиковый 2 батарейка саласыздар, жаңы болуп иштей берет. Слабый, анан сильный тарабы бар. Өтө жаңы процедура, массаж дагы болот. Заодно. Жумасына 2 жолу коем, химический пилингди. Кеч күздө баштадым. Эрте жазым менен. Биринчи этап бүттү, мына бетим сонун болуп калды.
кадимкидей жылмакай болуп уже результат бар. Өтө сонун. Андан кийин экинчи этапка өтөбүз. Степ Б бул как бы скраб сыяктуу келет да, беттики. Энзимный микропилинг бул. Скраб колдонсоңуздар, эгерде сөзсүз билесиздер, составында мындай бүдүр болуп туз сыяктуу болот го, ошондой сыяктуу да. Тоже щеточка менен бетке коюп алам. Муну койгондон кийин массаждап да чыксаңыздар болот. Ар бир жагын бир нече минутунан. Бул жакы 2 минутта кылып массаждап да чыксаңыздар болот. Бул үчүн дагы мен атайын пилингке арналган набордо насадка бар. Сиздерге көрсөткөндөй 4 насадка, ошо 4-үнүн дагы бирөөсүн колдоном ошого. Пилингке. Бетти чындыгында өтө сонун агартат, жашырасыздар кадимкидей. Эгерде жумусун 2 жолу кылып турсаңыздар, постоянно результаты өтө сонун болот. Чындыгында. Сөзсүз түрдө жумасына 2 жолу колдонобуз, анан күнүнө 2 жолу бетке кыймылдоону унутпайбыз. Мен азыркы учурда ботаника сериясын колдонуп атам. Айсиул сериясын бүттүм. Анан заодно ошону менен кошо пилинг тагып атам. Результат өтө сонун, өзүңүздөр көрүп тургандай. Бетим өтө сонун болуп атат. Бетти как бы биринчи колдонгондо повреждение болушу мүмкүн да. Эгерде эң биринчи колдонуп аткан болсоңуз, бетке кичине катуураак да, бул катуураак тестер берет. Тазалайт да, ушунчалык сонун кылып тазалайт, бирок бетти. Ошондуктан повреждение да кылышы мүмкүн, бет байкап азыраак колдонуңуздар. Азыраак убакытка балким колдонуңуздар биринчисинде, андан кийин бетиңиздер көнүп калат. 2 жолу колдонгондон кийин экинчисинде уже андай болбойт да. Мен азыр учурда бетим көнүп калды. Жумусуна 1 жолу кылсаңыздар да болот, 2 жолу кылсаңыздар да болот. Кимде кандай мүмкүнчүлүк болсо. Көз ушинтип болуп атат. Бетке кам көрөбүз. Химический пилингти мен ноябрь айда колдонуп баштадым. Ысык түшкөн кезде, жууу кезде болбойт. Айткандай эле бет ожог алып калышы мүмкүн. Потому что баары бет обновление болуп бардыгы эски өлүп калган мындай мертвый клеткалар деп коебуз го, ошонун баарын тазалап атат. Анан могу жактагы порлорду дагы соң тазалайт. Мен мурдун үстүндө порлор өтө көп эле. Кара болуп. Ошо порлорду аябай сонун кетирет да. Ошончо жакта бетти прям өтө агартат и жашырып жүрөсүздөр. 10 жылга чындыгында жашап жүрөсүздөр. Эффекти ошондой сонун берет. Ошого жараша постоянно колдонуп туруш керек. Бетти жууп алдык. Эми караңыздар, бетим кандай сонун агарат. Прям моментально да. Сразу эле моментальный эффект. Пилингдеки ушунусу жакты мага мына. Бет жылмакай, өтө сонун. Камерадан сиздерге да жакшы көрүнбөй жатат, бирок на самом деле бетим өтө сонун болуп калды. Мыкта порлор жок, өтө кетирди. Андан кийин негизи 3-чү этап кетиши керек. Степ С. Ушул бетке баары бир пилинг повреждение берет да. Баарын тазалап чыкты да. Скраб деле мындай баардыгын тазалап чыгат. Ошондон кийин негизи сос восстановления, терапия ушуну коюш керек негизи. Бирок мен анын алдында маска коемун. Ачылган маска. Бул маска 2 процедурага жетет. Мунун артикулу 0705, ботаниканын 20+ алам. Постоянно 30+, 40+ маскалар да бар. Ошолордон да колдонсоңуздар болот. Мага өтө жагат. Постоянно колдоном мен ботаниканын маскасын. Жумасына 2 жолу коем. Бир алганда көп алып коем.
кээде скидка менен келгенде болгону 19 сомдон келет. Элестетиңиздер, 19 сомдон. Скидкаңыздар менен 15 сомдон ушундай эле аламгат. Бир жумага спокойно жетет. Башка дагы маскалар колдонот, бирок именно ушул химический пилингден кийин скраб эмес, маска коюш керек да. Бет эс алышы керек. Раздражение болот, сухость болот, обязательно бетиңер кургайт. 2-3 күндөн кийин кургашы мүмкүн. Это нормальное явление. Пилингден кийинки пилингди токтотуп койбош керек, дальше уланта беребиз. Бул менде неудобно болот. Балам отуруп яна. Көрүңүздөр, бул өтө майлуу маска. Жууганда дагы оңой менен кетпейт. Ой. Болгон жок маска болду менин. Башыда маска болду. Оңой менен кетпейт да бул маска. Кургагандан кийин дагы жуушуу кичине жылуу суу алып алып жууш керек бетти. Негизи бүт эле пилингдин процедураларын жылуу суу менен жуйсуздар. Мен масканы болсо атайын макияж кетирген. Бизде перчатки бар. Мен ошо менен жууп салам да ушул масканы. Атайын ошол үчүн алгам, потому что постоянно колдонгондуктан аябай майлуу, мына увлажнение и защита деп турат. Бетти өтө сонун кылып берет да сиздерге. Бул масканы 15 мүнөткө коесуздар. Экинчи жолу колдонгонумда дагы бул өтө көпкө жетет, көрүңүздөр. Атайын кисть для нанесения масок, именно маска болгон кисть да, өтө ыңгайлуу. Колуңуздар булганбайт, майланышпайт, кайра жуубайсыз, ооруп албайсыз да, мындай. Бетке маска дагы ровно отурат да. Жууп тазалап коюп эле, кургатып коюп бересиз. Оосын татабы мамасы. Бүттү бул масканы. Бетке масканы койгон соң кургашын күтөбүз. Көбүнчөсү бул 15 мүнөткө чейин болот. 15-20 мүнөткө чейин кургагандан кийин жууйбуз. Бетти ушул именно ушу маскадагы прям сонун агартат. Эффекти сонун берет. Химический пилинг менен кошуп жасаганда результат вообще шикарный болот. Беш мүнөттө өттү. Эми масканы алабыз. Мен сиздерге айтып өткөндөй мындай сонун бизде перчатки бар. Негизи макияж снимать этет перчатки менен. Бирок мен именно ушул маскаларды снимать эткенге берат. Мага жагат да, ошондуктан мен ушуну колдоном постоянно. Мага өтө жагат. Маска снимать эткенге, макияж снимать эткенге вообще сонун. Өтө сонун. Макияжды дагы масканы дагы бардыгын жөн эле жылуу суу менен эле алып койсоңуздар болот бетиңиздерден. Перчатканы ушунусу жагат мага. Андан кийин кантип жууп тазалап коесуздар. Колдоно бересиздер. Сен да ошентейин да. Батыл алып коет да беттеги масканы. Так, эгерде жуусаңыздар өтө көп убакыт кетет негизи. Майлуу маска, өтө майлуу. Бирок бетти ушунча сонун агартып берет. Мына караңыздар, бетим кандай агарып түштү. Бетим вообще сонун болуп калды. Мен өзүм жылмакай, жагымдуу. Кемпиди жашартат да. Бери дегенде
10 жылга чындыгында жашырасыздар. Чындыгында. Бетим өтө сонун болуп калды. Жакыныраак кылып көрсөтөйүн. Кетти. Көрүнүздүрбү? Пилинг. Эми 3-этап калды. Мына, бетим ушундай болуп калды. Эми 3-этап. 3-этапка бизге именно ушу бет, мисалы, пилингден кийин обязательно бет повреждение болот деп атам. Ошону кайра восстанавливать эткен С этаптагы крем бар, SPF off, SPF 8 бар составында, еще солнцезащитный да болуп кетет. Негизи SPF 8, SPF негизи бардык лучтардан саксайт. Телефон көрүп атасыздар, телевизор көрүп атасыздар, ошонун баары лучта излучать этет, ошонун баары бетти сактайт. Соцтерапия и восстановление. Кремди массажный линия менен сначала 5 точек красоты деп 5 точкага кое аласыз дагы. Балам да жерден берип атат мага. Кое аласыз дагы массажный движение менен мындай массажный линиялар менен бетке кремди коюп чыгабыз. Анча-мынча майда буручтарды дагы жазып коет да. Эффект на лицо. Эми бетим мына ушундай болуп калды. Өтө сонун, өтө тунук. Бардык айымдар сөзсүз өзүңөргө кам көрүңүздөр. Азыр мага эрте, мага кеч дебестен бүгүндөн баштап кам көрө бериңиз. Бизде Fabric компаниясында бетке кам көргөнгө бардык продукциялар бар. Ар бир каалаган чөнтөккө чак келе турган продукциялар бар. Колдонсоңуздар болот. Өзүңүздөргө кам көрүңүздөр, өзүңүздөргө караңыздар сөзсүз түрдө. Эртең бирси күнү анан да бир күн деп жүрө бербестен сөзсүз караңыздар. Ар бир айымдын сулуу болушун каалайм. Мына менде байкасаңыздар косметика деген жок. Мен косметика колдоно бербейм. Анда-санда колдонбосом, бирок косметика такыр колдонбойм. Бирок бетиме күндө уход кылам, эртең менен кечинде сөзсүз түрдө. Эртең менен тишиңизди жууп, бетиңизди жууйсуз кадимкидей эле. Ошондой сыяктуу эле да. Эртең менен тишиңизди, бетиңизди жуугандан кийин сразу уход болду. Кечинде дагы ошо да. Кечкисинде сөзсүз түрдө тишиңизди, бетиңизди жууганда бир атып уход кылып, анан крем сүкүп жата алыңыздар болду. Эртең менен 10 мүнөт, кечинде 10 мүнөт, жумасына 2 жолу ашып кетсе 1,5 сааттан убакыт коротосуздар. Пилинг коюш үчүн, маска коюш үчүн. Ютуб бул күз жаз айларында эле да. Жакшырыңыздар, барыңыздарга ийгилик. Каналыма катталып, ушул видеого лайк баспаңыздар.